Азаттык тиги булардын Дубайдагы үй мүлктөрүн чыгара электе мурун эле мен башканачылардын Дубайда үй мүлктөрү бар деп айтып келгем. Кийин анын баары тастыкталды. Анан дагы бир маселеге келели да. Бүгүнкү күндө Райым Матраимов бул тиги таможняда мисалы 10 чоң бир таможняга зыян келтирген, мамлекетке зыян келтирген киши болсо, ошонун бири катар көрөм. Аны өзү да моюнга алып, 2 миллиард сомду төлөп берди. Муну кандай жагдайда төлөдү? Бул мындай болду. Бул Эркечтандан ушу 4 жыл аралыгында өткөн машинадан 16761 дейт. Ошолордон $860 баягы чөнтөк алып турган деп эсептелип, ошонун эсеби 2 миллиардка чыгып, бул ал схеманы ошол эле таможня начальниктери Нурлан Ражабалиев, Абдывахап Боронбаев дегендер менен чогуу деди да. Алар мисалы Нурлан Ражабалиев мамлекетке 12 миллион сом төлөдү. Абдывахап Боронбаев 8 миллион сом төлөдү да. Мисалы үчүн Нурлан Ражабалиев алалы. Бул деген мисалы 12 миллион сом бул $141,000. Аны жанагы 16761 машинага бөлө келсек, анда ар бир машинадан $8 алып турду. Тамагы обедке чыштап кетти деп, фура келсе $8 обедке чыштап кетти, мен ушуга эле макулмун дедиби? Жок, андай болгон жок да. Анан дагы бир жагдай, ушул жанагы Алинин видеосундагы көз жаздымда алган бир маселе бар. Ошол кезде бир айдоочулар жүк ташыган. Жалаң бул Райым Матраимовдун эжесине таандыкпы, бирөө бирдемесине таандыкпы, жүк компаниясы болгон жүктү алып алды да, биз алып кирип атканда биз эмелерге, тиги таможниктерге $4000–5000 берип атабыз деген бир айтылган сөзү бар. Эми карайлы. Бул жерде жалаң эле Эркечтандыкын карашты да, Тору карттыкын эмнеге карашпайт? Бул Райым деген айтып атпаймынбы? Бир 10 кыйын таможник болсо зыян келтирген. Ошонун бири калган Кулматовдор эмнеге мисалы үчүн тиги эме кылбайт? Азыркы тапта таможняга карата, Райымга карата жүргүзүлүп аткан мисалы эме тергөө иштеринин баары, мунун баары чийки. Коомчулукка эч нерсе, бул таможниктер, таможня системасы канчалык деңгээлде мамлекетке зыян келтирген, жылына Тор карттан канча машина кирген, Эркечтандан канча машина кирген, анын канчасы транзит, анын канчасы бияктан тиги эме кылган, эмне товар алып келген, Кытайдын таможня декларациясы менен биздин таможня декларациялар, ошонун баарын, схемасынын баарын эч ким ачыкка чыгарган жок да. 2 миллиард төлөдү деп коюп атат. Анан дагы бир муну менен кошо 40 кишини эме кылды да, анын өкөсү бирөө 12 миллион сом төлөдү дагы. Бир жерде таможня начальник болуп иштеген кишилерге мисалы үчүн $140–150 деген бул акча эмес да. Себеп дегенде бул шайлоодо көрдүк, мына ушул таможниктер менен чогуу иштеген жана жөнөкөй контрабандисттер. Ошолор шайлоого $1 миллион, $2 миллион, $3 миллион чейин чачты го мисалы үчүнчү. Ал каяктан келген акча мисалы. Ошонун баары таможня менен тыгыз иштешип, анан иштешкен үчүн тапты да. Бул жерде Райымга чейин дагы мына 2005тен 2000 ушул 17ге чейин, мындай 18ге чейин дейличи, ошого чейин мисалы Кыргызстан таможнясына Кудайга шүгүр товар кирип турган. Ошонун баарына тиешелүү болгон жанагы мисалы толтура, бул мисалы Эркечтан менен Тору карт чоң, андан башка таможняларда чоң көп да, Кыргызстанда кичик болгончу. Ошонун баары таможнянын посттун начальниктери. Алардын ар биринин мисалы могу Киргизиядан барып эле караса үйлөр турат, $1 миллион, $1,5 миллион. Эгерде татаалдуу күрөш болсо, ошо таможниктердин баарына болуш керек да, мисалы үчүнчү. Анан мисалы бул макул моюнуна алып атат. Мындай эле болгон жанагы кошелек деген эмнеге эме кылбайт, адик деген эмне кылбайт, масса деген бар, мисалы үчүн чоң жеген тима деген бар, баягы атын айтсам, баягы убагында булар деле Адам Кулжунусов деле сотко берем тигип болуп чыккан да, кийин анын ошондо мамлекетке зыян бергени тастыкталып камалды го мисалы үчүнчү. Азыр мен булардын атын айтсам, алар да секирип чыгат. Жок, мен жеген эмесмин, анан калан төкөн деп. Анан баягы убакыттын өтүшү менен булардын жегени далилденип атпайбы мисалы үчүнчү. Анан андыктан ушул моо боюнча эле билбейм, мен мисалы үчүн бир карасаң булардын коомчулукка канчалык чыкпаганы бири ойлойсуң, балким ошо тергөөчүлөр өздөрү эле жең ичинен бүтүрүп дал аякчаны мындай чөнтөгүнө эме кылып атабы деген ой кетип атат да. Эгерде ушул мына азыр мүмкүнчүлүк болуп атат, жаңы бийлик келди мына.
жаңы бийлик келип аябай эле кыйын болуп атышат. Кыйын экен мында таможняда болгон схемалар чыгарсын. Болгон буга чейин ким кайсы таможня кандай акча жеген ана жөн эле илде алдай беришеби? Келе калып эле баягы тиги чоң бир уурунун бирөөгүн кармап туруп, андан башка кандай да 9, 10, 15 бар да мисалы үчүнчү. Анын баарынга машина да кыйын экен.